Кулпунай Борбуева болгону 14 жашта. Ал Дордой базарынын өтмөктөрүндө кагаз кутуларды чогултуп иштейт. Каарманыбыз түшкү саат 12ден баштап 5ке чейин базарды айланып жүрөт. Бир эле пакет чогултасыңарбы же? Пакеттагы коробка, аны мешок, аны мындай калжип. Булар эмне болушат да? Буларды эме коробкага чогултканда байлаганда керек болот. Биз ушундайларды чогултуп. Канча сомдон өткөрөсүңөр? 200 сом, 300 сом ушундай эле кетет. 1 сом. Мындай калың пакет болсо 2 сомдон да. Анан бертинде мешоктор болсо, болсо эме жыртылып элек мешокторду сурайбыз. Байке, мешок бошпу? Бош. Аны салып. Силерде биякта канча бала иштейт жалпысынан? Биякта 150 балабыз иштейт го. 150 бала? Чогуу таанысыңбы аларды? Ооба, кээде катты байласаң 100 сом чыгат, кээде 500 сом чыгат да, катты байласаң. Жеңилирээк болсо анда эме 100 сом эле чыгат. Мен эң чоң байкем иштечү, күнүнө 500 алчу. Коробкаларды жыйнап, сатып, анан жазып, анан ошентип берет да, анан тартат. Таразага болгондой таразага. Тарткандан акчасын алып келип берет, анан 500 сомду чогултуп, анан үйгө эме керектүүлөрдү алабыз да. Кулпунайдын апасы Чолпонай Борбуева билдиргендей, азыркы тапта анын 8 баласы бар. Өзү жана жолдошу жалданма жумуштарда иштегендиктен кээде жумуш токтоп калат. Тапкан каражат жетпегендиктен балдар иштөөгө аргасыз. Мен деле балдарым башкалардай эле окуп, балалыгын жакшы өткөрсө дейм дейт ал. Алар каникулда ушу чоң балам 3-классынан окуп баштагандан баштап базарда коробка терет. Дордойдун базарында коробка терет. Утуру чоңойгону кошулуу атып азыр 2-3 балам 3 ай каникулда коробка теришет. Байкуштар чаң потала болуп келишет. Бирок ошо мажбурмун да, аларды мен деле жүрөгүм чыгаргым келбейт. Мажбурлуктан. Күнүнө канча сом алып келишет ушундай бир? Аябай жакшы иштеген күнү шатаңдашып 400 сом алып келишет. Болбой калды дегенде настроение болуп 250 сом эле болуп калды, апа 200 сом болуп калды деп келишет. Негизинен Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин үй бүлөнү жана балдарды коргоо башкармалыгы билдиргендей, балдарды 14 жаштан кийин күнүнө 3 саатка гана эмгекке тартууга болот. Ал тарбия эмгек катарында жеңил жумуштарга уруксат берилет дегенди билдирет. Бирок ошол тартылып аткан убакытта, эмгекке тартылып аткан убакытта кылып аткан иши баланын ден соолугуна зыян келтирбеш керек жана андан тышкары кылып аткан иши же кылып аткан убактысы балдардын мектепке баруу убактысынан үзгүлтөбөш керек да. Үй шартында же болбосо ата-энесине бала жардам берип атканда бул эмгектик тарбиялоо деп аталат. Ал эми ошол эле учурда ошо бала бирөөгө жагылданып иштеп, ошол эле иштеп аткан жумушу баланын ден соолугуна зыян алып келе турган болсо, бул эмгектин эң оор формасы деп саналат. Ошонун негизинде ошо жумуштарга тартылганга такыр болбойт да. Азыркы тапта Кыргызстанда оор жумушта иштеген балдар көп. Бүгүнкү күндө атайын тийиштүү мекемелер менен иштеп жатабыз дейт балдарды коргоо башкармалыгынын жетектөөчү адиси. Эмгекке тартылган балдарды алдын алуу боюнча иш-чара планы түзүлүп, бүгүнкү күндө өкмөттүн регламентине ылайык министрликтер менен баягы макулдашуу баракчасын чогултулуп жатат. Борбуевдардын үй бүлөсү мына ушул жерде батирде турушат. Алар ай сайын 7000 сом төлөшөт. 8 баланын энеси Баатыр эне наамына болгон документтерди тапшырган, а бирок жыйынтык боло элек дейт ал. Мен мисалы жакында bundan 3 жыл мурун Кара Суу районунда учетум ошто да. Анын ошко жерге деп арыз главный эле арыз таштагам.
арыз таштаганмын балдардын эми. Анан мен деген өзүмүн батыр энеликке дагы жаздырышкан. Дайын жок, такыр дайын болгон жок. Мага жөн эле жер эле берип коюңуздарчы, мага мындай пособия бербеңиздер, башка кылбаңыздар, жер эле. А пособияны эмне үчүн албай жүрсүз? Анан десем ошондо келишти мага. Акимияттын ошол арыз боюнча. Келишти дагы неме деди, биз деген жерди бере албайбыз, жердин маселесин чече албайбыз. Бирок пособияга жардам беребиз дешти. Анан пособияга жардам берет экен, болгон оригиналдарын алып кел деди, алып бардым. Алып барсам эле жанагы жерде кыз айтты, сиз деген жанагы туулган жериңизден, айыл өкмөттөн мени Оштун бир кычыгына барышым керек экен. Ал жактан керек болсо атам да көчүп кеткен да. Кулпунай. Чакырчы Кулпунайды. Ушка кетем. Сен Шахзадага баланы каратып, балдарга тамак жасап, жакшынакай күндөгүдөй отургун, Ата-энесине жөлөк болгон каарманыбыз Кулпунай базарды кыдырып келген соң үйдөгү жумуштарды аткарып, бөбөктөрүн дагы багышат. Аракет кылайын, апама киче жардам берип, үйдө жыйнашып туугандарым окууга кетет. Ошолорду карайм, кийимдерин жууп берем, даяр кылып берем. Балалыгы мынтип эмгек үстүндө өтүп, кыйын кезди башынан өткөрүп жатканы менен каарманыбыз жакшы күндөрдүн келерине ишенип, жаркын келечектен үмүтүн үзбөйт. Ал ашканага жакын болгондуктан ашпозчулук кесипти аркалап, жеке тамактануу жайын ачууну кыялданат. Чокуларга боордук болуп, апама көп эмелер жакшы кафе ачайм деп тиленип атабыз. Апам экөөбүз эгер үй болуп калса үйүбүз болду. Айзада Нурадилова, Гүлчурө Казымкулов, Нью ТВ.